Бишкектеги зергерчилик боюнча жер астындагы цехтердин иши токтотулду. Бул тууралуу 30 мартта УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ишкерлер финансы министрлигине караштуу баалуу металлдар департаментинин кызмат адамдары менен алдын ала сүйлөшүп алып, зергер буюмдарын маркалоонун милдеттүү жол жобосуна өтпөстөн салык төлөөдөн качуу максатында мыйзамсыз брендтөө иштерин жүргүзүшкөнүн аныктады. Колөнөрчүлүк жабдуулар 2023 жылдын 28 мартында козголгон кылмыш ишинин жана сот органынын санкциясынын алкагында УКМК тарабынан жер астындагы цехтерде зергер буюмдары жасалган даректерге тинтүү жүргүзүлгөн. Тинтүү иштеринин натыйжасында жалпы салмагы 2,5 килограммдан ашык алтын жана алтын буюмдар, жалпы салмагы 70 килограммдан ашык күмүш жана күмүш буюмдар алынган. Бул иш боюнча 50дөн ашык адам суракка алынган. Мындай мыйзамсыз аракеттердин натыйжасында өлкө рыногуна жасалма үлгүдөгү зер буюмдардын олуттуу көлөмү чыгарылып жатат. Бул өзгөчө ири өлчөмдө милдеттүү салык төлөмдөрүн төлөөдөн качууну билдирет. Учурда бул фактыга тиешеси бар кызмат адамдарынын чөйрөсүн аныктоого багытталган тергөө ыкчам иш чаралары жүргүзүлүүдө деп билдирди УКМК.